Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрман. Бул чыгарылыштагы статусубуздун коногу белгилүү режиссер, педагог болгондо Кыргыз-Түрк Манас университетинде кино жана телекоммуникация факультетинин мугалими, белгилүү инсаныбыз Артык Сүйүндүков агайыбызды чакырганбыз. Салам алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз? Жакшы. Жакшы. Акыркы убакта биздин өлкөдө абдан көп күтүүсүз окуялар болуп атат да. Анын көпчүлүгү терс маанайды жаратуучу болуп атат тилекке каршы. Бирок ошонун ичинен кээде жылт эткен жакшы жаңылыктар дагы пайда болуп калып атат да. Ошондой жаңылыктардын бири бул сиз акыркы убакта жасап аткан Шамбала фильми жана ошонун Ника кинофестивали. Бул Россия кинофестивали. Россиянын Оскары да мындай. Россиянын Оскары. Ошол фестивалдан башкы байгени утуп алды деген жаңылык пайда болду. Кандайча болду? Сиз менен ушу эркин кино жөнүндө дегеле кайда баратабыз, кайдан келатабыз, эмне күтүп атат деген эле мындай адамдык жөнөкөй ойлордун үстүндө сүйлөшөлү деп чакырдым. Кандайча дегенде баягы тамашагаттар ошондой эле тарттык, фестивалга жибердик, алдык дегендей. Башында эле ойлодуңуздар беле ушул биз фестивалга жөнөтөбүз? Бул ой кандай, идея эмнеден пайда болду эле? Негизи фестивалдаргабы же ушул фестивалгабы? Негизи эле фестивалдарга катышабыз. Ар бир фильм тартылган фильм фестивалга жиберилет. Башында ойлонулат. Тарткан киши да ойлобосо да ошо жол ошол. Такталган жол ошол. Азыркы турмушта кандайдыр өзүңүн фильмиңди ортого салып, пикир угуп, мындайча байге да, бул байге. Байгеден кээде утулуп каласың, кээде катышпай каласың, финалга кирбей каласың. Бир топ кинорежиссерлор, фильмдер бир фестивалдарга барып атпайбы? Ал жерде 700-800 фильм келет бир фестивалга. Ошонун ичинен бир 15-20-12 фильм тандалат. Ошого катылган эле бул жеңиштүү, чоң мындай сыймык. Мындай байга алса андан бетер. Бул Никага жиберебиз деп бир оюбуз жок болчу, мындай жалпы. Мунун эми жолдору да бар. Билиш керек, кайсы фестивалга жибериш керек. Бул каражат бир четинен. Биринчи биз Шанхайга жибердик. Шанхайга өздөрү тандап калды. Биз Шанхайга жиберген жокпуз. Пусан менен Шанхай экөө тандап, анан кийин баягы Шанхай 5 күнбү, бир жума мурда башталып турду. Чоң фестиваль билесиз, класса. Пусанда кичине таарынып калды, бизге жиберген жокпуз деп. Эми биз айттык, тигилер мурда эметкенден кийин уже алабыз дегенден жибердик да. Арда бирок конкурсный программа эмес, Панорама деген жакшы программа бар. Панорамада баягы жалпы панорама катары көрсөтүлөт фильмдер. Ар бир региондордун мындай бүт мамлекеттердин бир фильмден. Алда тандалат, арда отбор бар. Арда жанагыдай эле бир 500-600 фильм келет, ошонун ичинен бир 15 тандайт. Анын баягы эмесин көрүүчүлөргө, киносынчыларга, продюсерлерге көрсөтөт. Алар талкуулайт, ошонусу жакшы да. Оффлайн болмок, бирок пандемиянын кесепетинен күчөгөнүнө байланыштуу токтотуп койду. Кечирим сурап, эми жылы конок катары чакырайлы деп калышты, эми билбейм. Ошол негизи ошондой фестивалдарда секциялар жакшы. Анткени пикирди угасың. Конкурсный программада баягы эле тиги жашырын түрүндө койлорун берет, балдарын берет, биринчи, экинчи, үчүнчү деп келет. Пикирин да укпай каласың. Мындай эмелер да жакшы. Эң негизги дагы бир 3-4 фестивалга катышты. Ошонун ичинен Калькоттада фестиваль интеллектуального кино.
Индияда эң чоң эки фестиваль бар экен, ошо Калькутта менен Дели. Дели жалпы, Калькутта именно фестиваль интеллектуального кино. То есть жанагыдай блокбастер, мындай комедия же бир акча тапкан фильмдерди эметпейт, а жанагы бир экспериментальный кино, же бир терең ой жүгүрткөн, же бир позиция, оюн, философиясын көрсөткөн фильмдер. Ушундай фестиваль экен да. Фестивальда ошол баягы именно ошо жагын карайт. Болгондо дагы Калькуттада баягы жюринин башчысы Мендоза деген Филиппин режиссеру, Кан фестивалынын баш байгесинин гран-присин алган. Азыр Московский кинофестивальда жюринин башчысы болду дагы. Азыр жаңы эле бүтү. Жюриде ошо жюрилер да мындай экен да, значит, Мексикадан, Сербиядан, Англиядан. Мындай. Мексика, Сербия, Англия. Англия и эмеси башчысы, жюринин башчысы Мендоза. Ошолор баягы за лучший режиссер деп беришти. Бул да аябай жакшы признание. За лучший, бул чоң эме да. Ооба. Анан кийин дагы бир айтып кетип турган, бул уже баягы оюнчулар үчүн, жалпы фильмди үчүн киношок Анапада, Кара деңиздин жээгинде баягы Россиян киночуларын баягы жанагыдай талкуулап, көрүп, эметип, ошол жерден балага, Шам балага баш байгени берди. Анан композиторго эң мыкты авторский музыка жазган үчүн Мырзали Жээнбаевге берди. То есть бул баягы бала үчүн, фильм үчүн жакшы бир жетишкендик деп ойлойм. Анткени биз деле баягы кандай кабыл алат экен баланын оюнун тиги эмесин, анткени баягы бизде психологический бир психологиялык бир басым болуп тур да. Эми баягы белгилүү дүйнөгө белгилүү фильм Ак кеме бар болсо, белгилүү режиссер тартса, мыкты фильм Болот Шамшиевдин эң мыкты фильминин бири. Ошо кандай кабыл алат? То есть кабыл алышты. Баш байгени бердим балага. Анан кийин анын артынан бир айдан кийин Московская премьера деген жаңы фестиваль болду. Бир 3-4 жыл болуп калыптыр. Ал жерден дагы ошо Шам балага Артур Аманалиевке баш байгени берди. Бул башка ролду ойногон бала да, башка ролду ойногон бала. Жанагы Момунду ойногон биздин аксакалыбыз Насрет Дубашев. Насрет Дубашевду көбү билет. Жамиледе ойногон, биринчи мугалимде ойногон, Бакайдын жайытында баш ролду ойногон. Мына канча жылдан бери чоң ролдорго тартылбай жүрүп, караганда Момун ролун аткарды. Артыкбай аке, өзүңүз айткандай, бул Ак кеме белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын мотив эмес, ошонун негизинде тартылган да, Ак кеме деп. Болот Шамшиев тарткан. Ал эми мындайча айтканда, тагыраак айтсак негизинде эмес, ошо повесттин экранизация кылган. Экранизациясы. Ал могу Шамбала бул ремейк, бул мотивден тартылды, эмне бул? Жанагы негизинде адаптация болду жаңы эмеге. Жок, бул негизинде. По мотивам. Мунун айырмасы бая повесть экранизация кылганда повесттен алыс кетпейт. Ооба. Кичине мындай өзгөрүү болот, бая киного адаптация болгондо. А негизинде болгондо кандайдыр колуң бошойт, өзгөртөсүң, сахналарды өзгөртөсүң, ойду өзгөртөсүң, негизги идея биз калтырдык, негизги философия калды. Айтматовдун повести. А сахналар, сюжети, мындайча айтканда 80-90% өзгөрдү барлыгы. Биз окуяны сүрөттөө тизмеги дагы өзгөрдү. Өзгөрдү. Тиги 60-жылда окуя эле, бул баягы бүгүнкү күндө окуя. Бүгүнкү заманбап болгон тургай. Заманбап окуя. Фильм да чыга элек азыр. Жалпы коомчулукка чыга элек да. Чыга элек. Бирок баягы Маданият министрлигинен да башка белгилүү баягы маданияттын өкүлдөрү көрүштү, көрүп туруп жакшы кабыл алды. Мен баягы кичине
мындайча айтканда корккон жокмун, бирок Чүрөкзада болуп аткансыз да. Бул мамлекеттик буйрутма менен мамлекет, мамлекеттин баягы 90 айтматым 90 жылдыгына тартылган фильм. Анан бул жерде баягы стилистикасы, подачасы фильм там таптакыр башка. Шамшиевдин башка, окуясы башка. Анан көргөндө кабыл алышты. Мага ошол кичине мындай дем берди. Жакшы кабыл алышты. Бул вообще бөлөк фильм экен. Эч бир тиешеси жок тиги ак кемеге. И даже салыштырууга болбойт. Поездден да бир топ айырмалат экен. То есть өзүнүн баягы концепциясын, өзүнүн көз карашы менен тартып жакшы кабыл алабыз деп жакшы эмет. Сиздер негизги эле идеяны алган турбайсыздарбы? Негизги идея. Жакшы идея эч качан картайбайт да, эскирбейт. Айтматовдун ошо жана төлөктүү идеяларынын бири ак кемеге киргизилген идея. Ошо эң туура. Анткени бул мындай да. Ошо баштардын алдында эле тарта электе кандайдыр бир сында сөздөр болуп калды. Эми бул гениальный фильм тартылгандан кийин эмнеге дагы тартып жатат, баштап атат. Бул баягы дүйнөгө белгилүү фильм. Ушундан ашып кетет бекен, атаандашып атабы Шамшиевке деген бир сөздөр. Бул эми биздин жанагы менталитетке тийишүү. Бирок менталитет болгондо туруп тура берсин. Мындай өзгөрбөш керек деген. Баягы көчөдөгү кишилер деле айткан жок. Мындай профессионалдар эле. Ошолорду чыгып көбүнчө. Бул дагы баштардын алдында кичине эме болот экен, тоскоолдук жаратат экен. А бул дүйнөдө жана сиз айткандай бир идеяны, бир сюжеттин тегерегинде канча фильмдерди өмүр бою тартса болот. Менимче бардык кино бири-бирине окшош кайталай берет, бирок ар түрдүү. Көп айтып жүрөм, мына дүйнөгө белгилүү Анна Каренина. 4-5 жыл мурда эле мен уккам, англичандар 29-версиясын баштап. Дүйнөдө 29 фильм. 29-вариант. Андан кийин дагы угуп калдым, дагы башталып атат деп Америкада, то есть дүйнө эметип атат. Ал жерде экранизация даже по мотиву эмес. Экранизация. Ошо Анна Каренина негизинде эмес, өзгөрткөн жок. Ошо экранизация. То есть бул эме анан баягы театрда алып коелу, алайлы. Шекспирдин чыгармалары эми бир жерде театрда коюлгандан кийин башка жерде эмне коесуңар десе деле болот да жанагы. Кылымдар өтпөдү. Миң жылдар дагы тарт. Дагы мен ишенем, бул ак кеменин дагы жаш муундар тартат. Даже мен ошого тилектешмин, тартсын башка көзү менен, башка баягы позиция менен, бирок баягы кайталабай эметпей. Ар бир мезгилдин өзүнүн көз карашы бар да. Ооба. Ар бир темага, төлүктүү темага. Менимче бул дүйнөдө 33 сюжет эле бар. Дүйнөдө 33 сюжет, ушундай бир изилдөө бар. Ошонун тегерегинде миңдеген китептер, миллиондеген китептер чыгып атат. Кинолордо, музыка деле ошондой. Музыка да ошондой. Эми бул аябай жакшы, Артыкбек. Бул абдан жакшы жаңылык биринчиден. Кыргызстан үчүн жакшы жетишкендик. Албетте биринчи кезекте автор катары сиздин жетишкендигиңиз, экинчи бул баары бир Кыргызстан, сделано в Кыргызстане. Жанагы кечирип койгула, мен жообун айтпай калдым. Жана Ника деп калбадыңыз. Ника мындай бул негизи жана айтып кетпедикпи, российский Оскарда шарт боюнча, эмеси боюнча бул баягы 15 номинация канча Россиянын фильмдери катышат. Анан бир приз чет элдик, эң мыкты чет элдик фильм деп бир эле приз берилет. Анан ошого чынында айтканда биз мындай мен өзүм анча деле ишенген жокмун. Ошо алабы, эметеби деп. Казактардын 2 фильми финалга кирди. Өзбекстандан бир фильм, Азербайжандан. Анан кийин баягы казак туугандардын баягы байланышы Россия менен, Москва менен көбүрөөк да. Алар туура кылат. Байланыш, катнаш, баягы орток фильмдерди тартып. Анан ошолордун эме себеби мен кандайдыр добуш берип кетеби ошолорго деп ойлогом. Баягы 20-жылдын эң мыкты фильми жана ошо бизге деле тиешелүү режиссер алды. Андрей Кончаловский.
Окей, ал бизде баштаганда эң биринчи бизден баштаган, биздин дипломго чоң салым кошуп кеткен. Даже мен угуп калдым, Чыңгыз Төреқулович ошо өзүнүн чыгармаларын эң мыкты баягы киного чагылдырткан фильмдердин бири деп. Биринчи мугалим билесиңер. Менимче ошондой эле. Ошондой эле. Баягы дүйнөгө белгилүү режиссер да. Анан жана эң мыкты фильм баягы дагы Кыргызстандан фильмди салып кетти. Бул негизи кыргыз кинонун баягы жетишкендиги, деңгээли. Муну ушуну айтып кетиш керек. Кыргыз кинонун ошо жерден деле айтты. Жанагы организатордун бири кыргыз кинога мен баягы боорум кандайдыр балей эле. Анткени булар жыл сайын мыкты мындай көркөмдүү сапат жагынан жакшы фильмдер чыгарат деп. То есть азыркы мына акыркы 30 жылдын ичинде биз баягы кыргыз керемети деп атпайбызбы? Кыргыз керемети мындайча айтканда уланып атат. Бизде кээде ошо мурдагы убакытта эле айтып, мындай пристерди алсак, эмелерди алсак, азыркы убакытта жаш балдар, жаш муун, орто муун, улуу муун деле ошол убакта караганда көбүрөөк пристерди алып атат, көбүрөөк жетишкендиктери бар. Бирок ошону баягы жалпы логически бир изилдеп, анализ кылып, бир эмелер бизде изилдөө жок болуп атат да. Бизде журналда жок, газетте жок, маалымат таз болуп атат. Менимче киносынчылар да жок мындай. Киносынчылар ошо бүт баягы эмесине полка кылып коюп. Бул аябай чоң көйгөй. Менимче бул дагы чечилчү убактысы жакын болуш керек. Себеби өзүңүз айткандай кино бизде ордунда турган жок да. Кино бар жерде сөзсүз түрдө көз караш болуш керек. Тилекке каршы азыр көз караштар, сындар, пикирлер мындай профессионалдык деңгээлде болбой атат, бирок биз ошого жетебиз деп ойлойбуз да. Мен сиз менен бир нерсени сүйлөшкүм келип атат. Бул кечирип коелу, бул аябай чоң иш да. Бул чоң иш, албетте чоң иш. Анткени билесиңер, орус адабиятында баягы өз убагында 19-кылымда Добролюбов, Чернышевский, Герцен деген алар кандайдыр жаңы жол, жаңы багытты айтып берген жазуучуларга. Туура. Ошолордун сын пикир алган, жардам берген жазуучулар. Ошон үчүн ошол 19-кылымдын 20-кылымдын башы орус адабияты, поэзиясы дүйнөдө эң мындай мыкты болгон. Туура. Эмне себептен кыргыз кинолору мыкты болуп атат деп ойлойсуз? Биз салыштырмалуу казактарга, өзбектерге, орустарга дегеле биз кедейбиз да. Кино бул орусча айтканда дорогое удовольствие. Бул сүрөт тартуу эмес. Бул китеп жазуу да эмес. Бул көптөгөн техникалык каражаттарды талап кылган, көптөгөн адам ресурсун талап кылган, бир жерден бир жерге көчүп конууну талап кылган чоң жумуш да. Акыркы убактарда фестивалдарды карасак, мына 2021 жылдын эле Оскар фестивалы таң калыштуу бир окуя болгондой болду да. Биз билгенден Оскар бул жанагындай коммерциялык багыттагы дүйнөлүк блокбастерлерди, чоң мындай коммерциялык чоң каражаттарды жумшаган топтогон фильмдердин фестиваль катары билчүбүз. Бирок быйыл көз карандысыз кино деп аталган автордук фильмде, автордук стилистика менен тартылган көчмөндөрдүн жери, Земля кочевников деген киносу триумф жаратты да, ошого беришти. Бул демек биз эмне жанагы бир убакта аябай мода болгон экшен, боевик, трейлер сыяктуу стилистикадан алыстап атабызбы? Бюджеттерин эсептечүбүз. $246 миллион болуптур, топтогону $1 миллиард болуптур деп. Биз алардан алыстап документалистика менен, көркөм
стилистиканын аралашмасынан чыккан фильмдерге көбүрөөк бага жасап атабыз да. А бирок биз билебиз да, биз кыргыз киносу фундаменти, башталышы документалистикада турган. Бул дагы бизге бир преимущество берип аткан сыяктуу да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Кошулам. Бул жанагы көз карандысыз кино бар болчу. Бир замандарда кандайдыр эптеп жан баккан. Андан кийин кайра күчөгөн. Анткени бул мындай да, жанагы Голливуд деп атпайсызбы, баары бир коммерческий ал өлбөйт. Ал баягы акча таба турган эме, ошого бюджетте берилет, тартылат. Бирок ошонун жанагы эң мыкты блокбастерди, дүйнөдөгү классиктери баары бир жанагы көз карандысыз кинону 5-6 жылда же 10 жылда бир өзүнүн акчасын топтоп, же ошо продюсерин алып туруп, өзү ойлогондой эл жанагы көрүүчүлөр үчүн эмес, көрүүчүлөр ушуга барат, ушуну көрөт, акча табат. Ошондой 3-4 фильм эме жасайт да, киреше эме баягы акча алганына жанагы көз карандысыз өз оюндагы фильмин тартат. Бул чыгарма катары. Чыгарма катары. Ошол эле Спилберг, башка батыштагы эмелер, киночулар. А бул эмне үчүн жана айтып атпайсыңарбы, кино деген жана өндүрүштүгү бу деп. Бул мисалы биздин баардыгыбыз кыргыз киночулар өзгөчө режиссерлор суктанабыз ушуга. Жана бир сүрөтчү мольбертти боёкту алып, кисти алып, мастерскойуну жаап, күн жаап атабы, жааган жокпу, акча барбы, сагышын пикирим эткен жок. Бирөөгө көз каранды эмес. Жазуучу деле кагазын алып столго отуруп жазат, музыкант деле, композитор ушинтет. Ошого биз суктанабыз да, анткени биз мындай көз карандыбыз. Биз бизге жана өндүрүш болгон үчүн акча керек, машина керек, аппарат, техника керек. Анан кийин аны бул товар да. Товар болгондон кийин муну жайыш керек, көрсөтүш керек, афиш болуш керек. Бүт каражат. Мурдагыдай өкмөт ага тыйын бербей калды. Жана кыргыз керемети деп айтып атпайбызбы? Ал эми бейиш экен да, ошол. Бейиш убакта жасалган кино. Каалаган эмеңди тартасың, өкмөт жардам берет, жетиштүү акча берет. Түзүлгөн. Барган жериңдеги акимдер, эл тим эле бекер эле тамагын да берет, жылкысын да айдап келет, боз үйүн да берет, өзү да катышат. Мындай кандайдыр башка бир доор болгон да. Туура. А азыр эми баягы бул заман болгондон кийин ар бир кадам азыр акча, ар бир эме ошого уже көз каранды болуп тартасың. А жанагы биздин фильмдер эмне үчүн мындай белгилүү болуп атат? Жана өзүңүз айтып кеттиңиз, даректүү документалистика деп. Негизи кинонун фундаменти турмуш. А турмуш деген документалистика. Значит, ошо турмушка окшош, апыртпай теги кандайдыр бир жасалма сахналарды жасабай, турмушту гана байкап турсаң эле ошол жерден бүт чыгат. То есть ошо негизинде сценарийде чыгат, ошол негизинде оюнчулукта чыгат, кандай актерлор ойнош керек. Ошол негизинде дагы жана режиссердун концепциясы, көз карашы, жана Айтматов деле журналистикадан чыкты да. Айтматов Чыңгыз Төрөкулович журналистикадан мурда кандай тагдыр, кандай убакыт өткөздү бала кезинен. Бүт көрдү да. Жакшылыкты, жамандыкты көрдү, жамандык көбүрөөк болду. Ошонун негизинде анан кийин журналист болуп, гезиттерде тиякы барды, биякы барды, тигини көрдү, тигиндай бир тагдырлар менен жол эме туш келди тагдырларга, алар менен каармандар менен сүйлөштү. Жана повесттерин эле алсак, жана Исмайыл, мен кичинекей кезимде укчум. Ошо тиякты тоголордо бир эме дезертир, 5-6 жашта эсимде калыптыр. Анан кийинде эле эме жүрдү. Ошол эле Толгонай, ошол баардыгы ошол эле тиги эме. Бул чыныгы жашоодо болгон бүт эмден алган да. То есть журналистика
пайда берди. Мен да биздин баягы студенттерге такай айтам. Элден мурун жанагыдай шимшеген күчүктөй болуп эле баягы иштеш керек, теманы иштеш керек, турмушту көрүш керек, сүйлөшүш керек. Анан кийин эле тиги акча таап эле камераны алып туруп сразу толук метраждуу көркөм фильм тартам деп мен эч качан уруксат бербейм. Алар элден даректүү фильм тартыш керек, элден кыска метраждуу фильм тартыш керек, көрүш керек кичинекей нерсеге жана оюңду батырып, анан кийин оюңду батырганда дагы жанагыдай сюжет сөзү менен эмес, кинонун тили бар да, кинонун өзүнүн спецификасы болуш керек да. Анан жанагы сөз менен эле баарын түшүндүрүп коюп, монтаждын тили менен. Ошон үчүн жана метафора, символ, кандайдыр мындайча айтканда керек сага айтам, келиним сен ук деген бир стилди тартыш керек. Кыйтма менен, кыйтма айткан. Ошон үчүн биздин баягы документалистикага таянып, биздин көркөм фильмдер дагы баягы 60-70 жылдар бутуна туруп, кандайдыр жетишкендики. Ошол убактагы Советтер Союзундагы 15 республикасынын ичинен өзгөчөлөнүп турган дагы ушул касиети болуш керек. Биздин биринчи документалистика болуп, анан документалистикадан көркөм фильмдерге өтүп. Өзүнүн стили да болду. Мисалы ошол Советтер Союзунда кыргыздын киносу эң мыкты 3 кинематографер болчу. Муну Россия баягы эң мыкты эмелерди баягы Россиядан тартып эметкенде баягы мыкты режиссерлорду топтоп, анан экинчи, үчүнчү орунда экинчиси ким тең да, грузиндер менен кыргыздар болчу. Грузиндердики көбүрөөк комедия. Грузиндер комедиясы да бар, турмушу да бар, бирок кандайдыр өзүнүн стили бар, комедийный бирсин тамашакей. Мен көбүнчө комедия деп эле ойлойм, буларды ушул сиз айткандай мындай сатиранын тили менен айткан булар мастер. Өзгөчө кыска метраждуу фильмдер. А бирок мындай кандайдыр драмалары да бар. То есть ошо 3 кино азыр мына постсоветтик баягы эмеде мындайча айтканда кыргыздын киносу азыр эң мыкты. Эч бир каражатыбыз жок, фильмдерибиз аз, баарлыгы уже. Даже мындайтын кээде тамашалап коет. Биздин фильмдер барганда баягы биздин постсоветтик республикалар. Кыргыздарга өзүнчө булар кыргыздар өзүнчө бир номинация береличи. Бизге такай эле алып кетет. Биз өзүбүзчө баягы фестиваль кылайлы. Бул жакшы нерсе негизи. Эми кээде биз өзүбүздү ушинтип көңүлүбүздү көтөрүп турушубуз керек го дейм. Албетте өтө мыкты болбосок дагы сиз айткандай биз муну билебиз. Кыргыз киносунун өзүнүн орду бар. Кайталангыс орду бар. Эми ортодо биз Голливуд болгонго аракет кылдык, Болливуд болгонго аракет кылдык. Бирок кинодо бир жакшы мындай салт бар болчу да. Көрүнүктүү, жакшы, таланттуу режиссерлордун артынан поколение өсчү. Жаштар келчү. Сиз азыр педагог катары эмнени байкайсыз да? Сиз Советтер Союзунун убагында дагы тартып, иштеп калган адамсыз. А бүгүн болсо таптакыр башка коом, башка кызыкчылыктар, башка ойлор керек болсо маалыматты кабыл алуу да башкача болуп калды. Кандай айырмак эмне байланыштырып турат? Сиз эмнелерди көрөсүз? Окуучуларыңыздан, жаштардан. Эми туура биринчиден жана эмен айтып кетейин, биздин милдет азыр мурдагыдай вике жибербей алды. Биздин баягы маданият эртең бар болобу, жок болобу маданият жана бийик кандайдыр деңгээлде да. Же жанагыдай орусча айтканда ниже плинтуса түшүп калабызбы? Жана коммерческий киного, бейбигиге ошол азыр маселе кабыргасынан турат. Ошон үчүн биздин баягы эртеңки күндө бул жалаң эле тиги маданиятта кинодо эмес, киноискусстводо. Бул жалпы. Бүт жалпы. Мына технический жагын карайлы. Мына белгилүү баягы биздин политех институту бар болчу. Азыр кыргыздардын арасында баарлык эле сатып алуу, юрист,
анан тиги ушундай болуп кетти да. Университеттердин толгон токой болуп кетти. Сапаты жок болуп атат да. Сапаты жок. Жана маданиятка, техникалык бир билим, илим изилдөө жакка кызыкчылык жок болуп атат да. Ушул азыр мындай жалпы көрүнүш болуп атат. Кандайдыр азыр доордо материалдык бир дух, материалдык бир рух болуп калды. Материалдык жактын баягы качырып эле мен ушул жакка барсам, мен бияктан жашай албайм, үй бүлөмдү бага албайм. Мен бияка барыш керек. Же саясатка барыш керек, же бизнеске барыш керек, же сатып алып барыш керек, же жанагы жаман жакка барыш керек. Бийликке барыш керек. Бийликке, криминал эме. То есть азыр кандайдыр анархия, бир хаос болуп атат да. Хаос болуп атат. Мындай терең ой жүгүртүү, элди ойлоо, маданиятты ойлоо бияты да жок болуп атат, тияты да жок болуп атат. Кейиштүү нерсе, мен ушу мен такайлай айтам, көп таланттуу балдар, кыздар бар. Келечекте манаш, келечекте комуш, ырчылар, сүрөтчүлөр, композиторлор. Алар баягы кээде 1-2 жыл окуп, же эметип туруп эле кетип атат. Анткени жанагыдай мына кыргыз фильми эмне болуп атат? Кыргыз фильм бул жалгыз бир мекеме болду. 93-жылы бүт чыгармачылык адамдарды штаттан сырткары кууп жиберди, мындайча айтканда. Эшикти ачты да кеткиле деди. Техникалык, бухгалтерия, ушундай административный персонал эле калды. Ошол эле Акеев сыртта калды, Шамшиев сыртта калды, Базаров сыртта калды. Бүт звукооператор, режиссер, оператор, сүрөтчүлөр, монтаж бүт чыгып кетти. Чыгып кетти. Тарап кетти. Бирөө Москвага кетти, көбү Израилге кетти. Биздин баягы потенциалыбыз аябай күчтүү болчу. Кийин көбү кайтыш болду, ооруп калды, азыр башка жакка кетти. Азыр мына мисалы режиссер 4-5 жылда бир фильм тартса бул жакшы. Ада жок. 4-5 жыл эмне иш кылат? Эмне кантип жашайт? Үй бүлөсүн кантип багат? Бул чоң проблема болду. Башка бүт мекемелер калды. Кичин айлыгы аз. Театр, опера, драма театр, филармония бүт калды да. Бул киночуларда кандайдыр чачыранды. Ошого карабастан киночулар аракет кылып, өзүнүн эмесин эметип, акча тияктан таап, бияктан таап, кинону жоготкон жок. Берки классиктерибиз эмеге кетти. Акеев болсо элчи болуп кетти Түркияга, Шамшиев теги Дубайга болуп элчи болуп кетти. Андан мурда баягы министр болуп атты, башкалар да. То есть ар ким жолун таап кетти. Бирок өкмөт ошол эле теги Акеевке, Шамшиевке, Базаровко, Уда башкаларга фильм деген бул кино деген идеология да. Идеологиядан башка дүйнөгө кыргыз ким экенин кино эле көрсөтөт. Ооба. Изображение көрсөтөт, телевидение аркылуу, башка журнал сыяктуу, гезит, китеп сыяктуу, карточка, открытка. Тем более бул эң мындай Советтер Союзунун дүйнө деңгээлинде мыкты кинематография болчу. Ошого карабастан азыр ошо биз деле аракет кылып атабыз. Мына мисалы Кыргыз-Түрк Манас университетинде 400 эл аралык приз алды кыска метраж. Балдар Студенттик фильмдер. Бирок студенттик фильм болгондо өмүрүндө бир фильм тарткан. Алар жана профессионалдык фестивалдарга катышып туруп, теги 50-60тагы эмелер менен баягы тайлашып, пристерди алып атпайбы. И ошонун көбү азыр карасак, бирөө Москвада жүрөт, гастарбайтер болуп, бирөө Түркияда жүрөт, бирөө башка жакта жүрөт. Студент убагында тартылган, жашоого түшкөндө уже жана айтканым ошодо көп таланттуу балдар бар. Келечекте баягы кыргыз маданиятын көтөрө турган, кандайдыр биздин эстафеттен алып кете турган. Бирок аракет кылып атабыз. Азыр мына ошо балдар иштеп атат, бар. Бирок аларга мындай жардам бериш керек да. Жана айтып кетпедик, бул өндүрүш. Бизде кандай болуп атат? Баягы болбогон тейин мындайча айтканда, баягы эт тартып келгенде мүлжүп бир сүйөктү таштап коет эмеге,
Бул сиз азыр мамлекеттен бөлүнгөн каражатты айтып атасыз да, ошону киного. айтып атам. Ал эмеде аларга да айтыш керек да. Мындай фильм каражат жетпейт. Алар ойлойт бир 5-6 миллион сом берип койсо, тиги кандайдыр Манасты тартсам болот деп. Манасты тартпайсыңарбы дейт. Менимче жанагыдай тарыхый фильмдерге тийишпеш керекпиз биз. Өкмөттө тийишпеш керек, киночуларда тийишпеш керек. Анткени аны тартабыз десек, значит жана режиссер бар, режиссерлор, тарыхты билген режиссерлор, эмелер билген азыр чыгып атпайбы фильмдер. Аларга шарт түшүш керек да. Канча деш керек. Жанагыдай мындай акчаны берип коюп, анан айтат, "Эмне үчүн силер тиги боз үйүңөр 5-6 өлүк хан болуп атса, бир тигинтип көрсөтөсүңөр, анан кийим тебетеби тигинде, анан ал бүт акча да. Мындайча айтканда 5-6 миллион сом бир 60-70-100 миң доллар да. 100 миң долларды берип туруп, жана Титаниктин фильмин күтөт да. 100 миң доллар бир байлар айдап жүргөн бир машинанын акчасы да чыкпайт да бул. Бул мындай да, азыр ушундай акыбалга келдик. Биз жанагыдай Манасты ойдогодай тартыш үчүн азыр миллиард берсе да мүмкүн эмес. Анткени бизде технология жок. Бизде азыр технический состав жок. Кыйналып атык биз. То есть биз эмебизди фундаментибизди өлтүрдүк. Топтура. Сиз азыр көбүнчө педагог катары сурайын да, сиз режиссурадан, драматургиядан, дагы эмнеден окутасыздар? Кино жагынан барлык жагынан. Монтаж окутулат. Монтаж окутулат, операторский бар. Монтаж окутулганда бүгүнкү заманбап неме менен, куралдар менен окутулат, программалар менен. Бүгүнкү заманбап куралдар менен окутат. Биздин балдардын ошо өзгөчөлүгү, телевидениеде силер иштеп атпайбы, биздин балдар бүт телевидениеде көп биздин балдар. Алар биз аракет кылып атабыз, универсальный болсун деп. Өзү сценарий жазганга үйрөтөбүз. Кийин кандай эме болот, ал биз багытты көрсөтөбүз. И буну башкы начальный базалар билим беребиз. Ошондо алар сценарийде, режиссурада, оператордук, монтажды билет. Менимче бул туура. Базаларын билсе, анан өзүнүн таланты болсо, кызыкчылыгы болсо, өзү таап алат да. Эми мен эң жаман көргөнүм бул биздин убакыт бүтүп калды деген да. Бирок айла жок, айтыш керек. Убакыт чектелүү телевидениеде. Сизге режиссер катары бир суроо бергим келип атат да, Артыкбекке. Кыргызстандын образын эгер адамдын образына айланта турган болсок, кандай образды сүрөттөйт элеңиз? Бүгүнкү күндөгү. Чүйкөвдүн бир жакшы сүрөтү бар. Жайлоодо бир мындай бийик жерде боз үй турат. Боздун жанынан очоктон түтүн чыгып атат. По-моему, прикосновение деген. Прикосновение к вечности. К вечности. Прикосновение к вечности. Анан ошонун жанына мен ошо боз үйдүн үй бүлөсүн, чоң атасын, чоң энесин, балдарын коюп элем, анан мындай алдыга карап атат. Эмне болот экен деп. Азыр көрүп атпайбызбы? 30 жылдан бери каяка баратканыбызды билбейбиз. Башаламандык болуп атат. Таламай болуп атат. Эртең мына барбызбы, жокпузбу? Мына азыркыда окуялар көрсөтүп атат. Биз азыр чөнтөк менен алек болуп атабыз. Бир жыл болсо бир жери келсек да ошону тоноп кашкырдын бир психологиясы болуп калды. Жеп кетиш керек. Бир койго кашкыр баягы койго тийгенде бир койду жесе тоет да, бирок 10-15 союп кетет да. Жөн эле. Биз ошондой болуп атабыз да. Калган эл өзүнүн оокатын кылып атат. Ошон үчүн кандайдыр баарлыгы ойлонуш керек да. Тиякта, биякта элди ойлонуш керек. Биз эң негизгиси киночулардын башка кесиптин ээлеринен айырмасы колунда сиз айткандай абдан жакшы курал турат.
бул кино искусство. Биз болгону ошону колдоно билүүгө, мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн, улуттун кызыкчылыгы үчүн колдоно билүүгө аракет кылышыбыз керек жана ошого умтулушубуз керек деп ойлойм. Сөзүбүздүн башында баштаган сиздин Шамбала киноңуз Ника сыйлыгын алуусу дагы бул ошол куралдын колдоно билүүнүн бир варианты катары айтсак болот. Бул жакшыбы, жаманбы кыргыз элин, кыргыз мамлекетин башка улуттарга дүйнө жүзүнө кандайдыр бир деңгээлде мыкты жагынан, жакшы жагынан көрсөттү деп ишенебиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, кечирип кой. Жанагы символду айтпадың да? Ya Шамбалада жана бозунун символу бар. Жөн эле бозу эмес, ошонун артында бир кандайдыр бул абдан жакшы. Ой бар. Абдан жакшы. Чыдамсыздык менен күтөбүз. Чоң экранга, жалпы коомго чыкса, муну дагы көрүп, дагы сиз менен бир талкуулайбыз деп ойлойм. Келгениңизге чоң рахмат. Рахмат сизге. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздерге да рахмат.